Күн жылы менен Бишкектин Элүү көчөсүндө оңдоп түзөө иштери башталган турат. Бул албетте жакшы жаңылык. Бирок ошол эле күн жылып кар эри баштагандан бери Бишкектин көчөлөрүндө, жаңы жасалган көчөлөрүндө ар кандай мүчүрүштүктөр орун алып, нааразы болгондор көбөйүп жатат. Азыркы учурда жаңы салынган жолго 5 жылдык кепилдик мөөнөтү ишке кирди. Ушул сапатсыз жолдорду тескерисинче жолдорду сапаттуу куруу үчүн ушул 5 жылдык мөөнөт жетиштүү болобу, же болбосо дагы бир чара көрүү керекпи? Кыргызстандагы сапатсыз жолдорго ким жооп берет? Биздин бүгүнкү ар тараптын темасы мына ушундай. Саламатсыздарбы? Эфирде Айда Ебакова. Анда бүгүнкү конокторду тааныштыра кетсем. Акылбек Мусабаев, Жол чарба департаментинин өндүрүштүк бөлүмүнүн жетекчиси. Саламатсызбы? Талант Садакбаев, жол куруу тармагы боюнча эксперт, жана Замир Исқақов, транспорт жана жолдор министрлигинин инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун адиси. Анан Айдар Абсеметов, Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жолдорду куруу бөлүмүнүн башчысы. Эми баарыбызга эле белгилүү болуш керек, ушу жаз келгенден баштап эле нааразылыктар күчөп жатат. Себеби бул бизге белгилүү болгондой 2016-жылдан баштап ушул Бишкектин бир топ көчөлөрүндө ремонт иштери жүргүзүлгөн. Ошонун сапаты начар болуп калды деп азыркы учурда эл арасында баягы нааразы болуп сүрөткө тартып, видеого тартып салгандар көп болуп атат. Айтсаңыздар, бул мындай маалымат катары канчанчы жылы башталган, канча көчө ремонт жасалып бүткөн жана кайсы компаниялар тарабынан? Суроо кимге? Шаар боюнчабы? Шаар боюнча биз 2016-жылдан баштап Кытай эл аралык мамлекетинин гранттык эсебинен жолдорду кура баштадык. Бул долбоорубуз 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи фазасында 49 көчө, экинчи фазасында 60 көчө, жана үчүнчү фазасында 2 эстакадный көпүрөлөрдү караганбыз. 2016-2017 биз уже 49 көчөнүн уже курулушун ушу биринчи фазанын долбоорун баштап ишке ашырып, былтыр 2017 жылы бир 18 көчөнү, 18ден 20 көчөдө иш жүргүзгөнбүз. Анын ичинен 13 көчө полный бүтүргөнбүз толугу менен. Быйылкы 2018 жыл жаздан баштап дагы бизде бир долбоор ишке киргиздик. Бул тоже ошол кытайский грант эсебинен. Долбоордун аты «Восстановление дорожного покрытия» деген. Биякта 23 көчө караганбыз, 38 километр. Аны да ушу жаз күн калыптанса уже баштаганга биз уже чараларды көрүп иш жүргүзүп жатабыз. Ошондо 2017-жылдын эсебинен канча көчө Бишкекте мындай тагыраак цифра айтсаңыз, канча көчө толугу менен ремонттон өттү? 13 көчө. 13 көчө өттү. Анан канчасы азыркы учурда кандайдыр бир кемчиликтер менен болуп калып атат? Мындай текшерүү жүргүзүп, мониторинг болду да. Ооба, биз уже жаздан баштап уже комиссия түзүп, уже жүргүзүп атабыз, иш жүргүзүп, кемчилик бар, аны мойнубузга алабыз. Бирок биз ошо Кытай былтыр салган жолдордон абдан деле айта кетелем, мен ушу абдан деле кемчиликтер көп деле болгон жок. Мисалы айтсам, кээ бир көчөлөрүбүздө бар баягы бизде мындай эмес, жолду салып келатканда биздин элдерибиз сууларын киргизип, канализациясын оңдоп, ошондой деген бир көп маселелерибиз бар. Ошол себептен былтыркы бир 2-3 көчөбүздө жол салып келатканда элдер абдан суранышып, акимиятка чейин чыгышып, суу түтүктөрүн киргизип алалы деп уруксат сурагандан уруксат берилген. Ошол жерлерден азыр тротуарлар жана көп интернетке чыгып атпайбы ошол эле жана Гүйүкова деген көчө, Щербакова деген көчө, ошолор суу түтүктөрү былтыр киргизип, анан послойный уплотнение начардык болуп калган, аны мойнуна алып эле ошолор чөгүп кетип, быйыл ошонун баары бизге кичине минус болот да. Мен ошол жерден тагдап коеюнчу, ушу сиз айтып атпайсызбы, ошол жергиликтүү жашоочулар түтүктөрдү киргизүүнүн кесепетинен ушундай баягы жыйынтыкка алып келди депчи. Бирок ошонун ичинен мындай сапатсыз курулуп калган чындыгында эле деген комиссиянын бир жыйынтыгы болдубу, же баары эле ошол жергиликтүү элдин кеч ойлонгонунун себеби болуп атабы? Сапатсыз курулуп калган жерлерибиз деле бар. Аны биз мисалы былтыр эле аныктап, былтыр эле комиссионнор аныктап эле, анын баарын биз браковать этип, былтыр эле албай койгонбуз жерлерибиз бар. Көптөгөн көчөлөрдөн көп тротуарларды, көп ирригацияларды, баржыларды биз былтыр эле уже комиссия күзүндө түзүп туруп эле биз актыга кол койбой, аны браковать этип салганбыз. Аны ошол кытайский подрядчигибиз быйыл өзүнүн эсебинен
оңдоп кайра түздөп бергенге макулдугун алган. Демек азыр кайра оңдоо иштери башталат экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 57-77-79 телефону аркылуу бизге түз эфирге чыгып, эгерде сиздин көчөңүздө кандайдыр бир маселе болгон болсо, биздин деги эле бүгүнкү талкуулап жаткан тема боюнча пикир айтам десеңиз, анда телефон чалсаңыз болот. Азыр болсо ошол сапатсыз курулуп калган көчөлөр деп айтылып аткан маселе боюнча бир сюжет көрүп алсак, андан кийин улантабыз. Бул жол Бишкек шаары менен төмөнкү Аларча айылын байланыштырган Кыргыз көчөсү. Ал былтыр жаздан баштап толук оңдоодон өткөрүлүп, күзүндө колдонулууга берилиптир. Бул аймакка жакын жайгашкандардын айтымында, алар көп жылдардан бери уңкул-чуңкул болгон көчөгө мамлекет тарабынан көңүл бурулганына кубанышкан. Бирок ал көпкө созулган жок. Арадан 5 ай өтүп, жол бир нече жеринен талкаланган. Сентябрда ишке түштү, жол ачылды деп сүйүнүп неме болуп калдык. Мына канча өттү, мына жолдун акыбалы мына. Буга ким жооп берет? Буга деле Кыргыздын оңор деген акчасы кетпеді окшойт эми. Жол жасаш деген кымбат турат. Билебиз аны. Качандан баштап ушинтип бузула баштады? Мен байкаганым 15-20 күн болуп калды го, мен байкаганым. Анан ошол кышта эле ушинтип бузулуп кетти. Кышта элечи. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул жолду оңдоо ишин жергиликтүү компаниялардын бири аткарган. Жашоочулар өлкө жана өкмөт жетекчилерине кайрылып, сапатсыз асфальт төшөгөндөргө чара көрүүнү суранышууда. Мамлекеттин акчасын жок дегенде бир аз экономдоо болот да, мамлекеттин акчасы, элдин акчасы да, мамлекеттики деген элдики. Эми обидно, бизге да жалко да, былтыр жасалды мына жолдун баары. Кайра мына 3-4 эле ай болду мына. Хотя bir yıl туруп берген жок жол. Бул деген эмне деген таптык эми. Билбейм, карагыла чоңдорго жеткиргиле, бир жооп бере турган адамдар жооп берсин. Бул эксплуатационный срок деген бар да жолдордо, туурабы? Ошо жол жок дегенде ошол срогуна жеткирип туруп. Мен билбейм, мен сөз жок, просто сөз жок, элдин баарында сөз жок. Возмущение чоң, бирок кимге айтабыз, кимге кайрылабыз? Айткан менен баары мындай өздөрүнүн атмосферасын ыргытып коюшат экен. Артара программасынын бүгүнкү темасы сапатсыз салынган жолдор үчүн ким жооп берет деген маселенин тегерегинде сөз кылып атабыз. Анда биз талкуубузду уланта берсек, сөздү сизге берсем, мына буга чейин жергиликтүү бийликтин өкүлү айтып атат, ушул 1-2 көчө, анын ичинде көбүнчө ошол жергиликтүү элдин баягы кеч ойлонуп түтүктөрдү өткөзүп калгандан улам болуп калды. Көбүнчө деп атат. Анан биз баягы социалдык түйүндөргө чыккан атайын видеолорду эсептеп көрсөк, ушул Аларчада Кыргыз көчөсү, Щербаков көчөсү, Үсөнбаев көчөсү, Көреңкеев, Шопоков, Калинин көчөсү, Сүйөркулов көчөсү деп бир топ көчөнүн атын айтып атышат да. Сиз буга кандай комментарий бере аласыз? Эми буга комментарий бергенде булар мынакей только международный Кытайла салган көчөлөр боюнча айтып атат да. Шаарда болсо мынакей Бишкек асфальт сервис салган көчөлөр бар. Шаардын четинде Минтранс салган көчөлөр бар. Анан ошолорду болсо мынакей подрядчиги ким болгон? Өкмөттүн болсо өзүнүн болсо мынакей же Минтранстын, же мэриянын болсо өзүнүн мекемеси салса, анан болсо кайта эле өкмөттүн акчасынан кайта оңдошот да. Мындай частный компаниялар болсо, менчик компания болсо, алардын акчасын кармап калсаң болот, төлөбөй койсоң болот, кайта акчасын сыгып алсаң болот. А бияктан болсо мынакей бузулду деп эле эртең оңдоп коюш менен тым тырс болуп калат да. Кайта эле өз акчасынан оңдоп коет деп. Андай оңдойт ал. Бирок ошонун болсо себебин табыш керек да. Эмне үчүн бузулду? Ошону болсо туура эмес салган бузулду. Же болбосо кыртышынан чала салып туруппу, бирөөнүн сол жөнүндө кетип калган үчүн бузулду. Ошон үчүн технологияны бузуп атабы? Ошонун проектиси барбы, жокпу деп. Тиги суу кете турган водоотводу жасалганбы, жасалбаганбы? Ошону текшериш керек. Анын үчүн мен ойлойм, мынакей өкмөттүн алдында комиссия болуш керек. Ошол болсо специалисттер, ошол эле жанагы тергөө органдардын адистери, ошо келип туруп, ошону так текшерип, мындай себебин таап, эртеңки күнгө ал деле ошолорду кийинки проектке болбогондой кылыш керек да.
ошонун болсо жоболорун болсо ким кандай карманат деп ошону сурагандай болуш керек. Ошонун жоболорун болсо чыгаргандай болуш керек да. Ошол көзөмөлдөөчү орган деп коелучу, ошол бир маселенин бир чечүүчү бир себеби болуп атат да. Азыр болсо телефон бар экен, кабыл алып коюп анан уланталы. Урматтуу көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен мындай суроо берейинчи дегенде, 1-2 жыл мурда 2 жыл мурда Жукей Пудовкинаны оңдоп кетти жолду, асфальт деп билеттеди. Анан ичиндеги жолдун бар жерлерди тротуарды оңдоду да, жол калып калды ошол боюнча. Түшүнүктүү болду. Бул Сүйөркулов көчөсү тууралуу маселе айтылып атат. Сиздерге карайт да. Эми азыр мындай кылалычы, ошол жалпы эле Кыргызстанда негизи жол курулуштары абдан көп болуп атат. Азыркы учурда жанакы биз айткан канча сапатсыз жолдор курулуп, ошону кайра оңдоп аткан канча компания оңдоп берип өткөзгөн тууралуу маалыматты ким айта алат республика боюнча, чоң трассалар боюнча? Эми бизде баштан белгилей кетейин. Жалпы пайдалануудагы жол ана муниципалдык жол деп коет. Ошол жалпы пайдалануудагы жол биздин бул Минтранстын баласында турган жолдор. Муниципалдык жолдор болсо ошол шаардык мэрия, хакимият, айыл өкмөтү ошолордун баласына кирген жолдор да. Азыркы учурда биздин баланстагы ошол эл аралык маанидеги жолдордо салынган долбоор менен инвестициялык долбоорлор менен салынган жолдордо эми андай делеме боло элек. Жалпысынан биз Кыргызстан боюнча былтыр 300дөн ашык бул жолду биз ремонттодук да, жол салам эмес, бул ремонттон өткөрдүк. Азыркы учурда эми бизде андай деле баягы эме болгон жок. Бир дагы жол боюнча ошондой жок, эми азыр сапатсыз салынып калган бизде мындай да, Минтранстын эмесиндеги ошол жана капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча бизде жалаң жол телөө мекемелери бар, биздин ошо жергиликтүү райондордо. Алар өздөрү салышат. Биз андай подрядчикке бербейбиз көбүнчө. Бизде жана капитал салымдарынын эсебинен салынган гана жаңы объектилерди бербесек, а так биз в основном биз ошо хозпособ менен салынат да. Анан эми азыр ошол жана биз эмеден көрдүк экранда Киргизская көчөсү боюнча сөз болуп атат. Бул биздин баластагы жол. Ал боюнча азыркы учурда министрлик тараптан атайын комиссия түзүлүп, иликтөөлөр жүрүп атат. Мунун эмесин дагы жыйынтыгын кечирээк беребиз да. А ким салган? Мында ошол жерде биздин өзүбүздүн биздин карамагыбыздагы жол телөө ишканасы мекемеси салган да. Буга чейин Талант мырза айтып кетпеди, эгерде тыштан келген грант болобу же болбосо кредит болобу, ошол жасаган компания өзүнө милдет алат. Эгерде сапатсыз болуп кала турган болсо, кайра оңдоп берүүгө милдеттүү. Анан кийин бул учурда мамлекеттин акчасы кетип атат. Ошол себептен эмнеге мындай нерселерге эмне себептен жол берилип атат деген ал жерде ар кандай баягы эмелер болуп калышы мүмкүн. Может, аба ырайынын эмесинен, может быть, жана Талант айткандай водоотвод жок, курулуп калган. Ошон үчүн атайын комиссия түзүлгөн бул министрлик тарабынан. Азыркы учурда ошо иликтөөлөр жүрүп атат да. Жыйынтыгы элек. Жыйынтыгы элек. Сүйөркулов көчөсү боюнча бул Бишкекке карайт да. Азыркы учурда баягы жол салынды, жанындагы жол салынбай калды деп айтты. Жекенин суроосун айтты, Жукей Пудовкина деди го, ошону суроосун жакшы түшүнбөй калдым. Жукей Пудовкинаны былтыр мурдагы жылы биз эсине салганбыз. Ошол эле Кытай Эл Республикасынын. Менин билишимче ал жерде чекесиндеги жол дегенди түшүнбөй калдым. Просто биз азыр тротуар эмеспи? Тротуардын бүт салганбыз. Мындай кылбайлы, эжекеге жооп бериш үчүн мен студияга телефон таштап кетейин, эртең эжем ачып алса, биз тактап туруп анан лично өзүнө жооп берип коелу. Макул, түшүнүктүү. Анда теманы аргандан ары уланта берели. Урматтуу көрүүчүлөр, 57-77-79 телефону иштеп жатат. Эгерде сиздин аймакта да ушундай маселе боло турган болсо, бизге телефон чалып сурооңуздарды берсеңиздер болот, пикириңизди айтсаңыз болот. Анда ушул нерсе бул эмне себептен келип чыгып атат? Мына балким аба ырайы жакшы болбой калган, балким жанакы дагы бир нерсе мен түшүнбөйт экенмин, суу чыгарчу түтүктөрбү же кандай деп атабыз да. Ошол нерсеничи мен сизге берейинчи ушул суроону. Ушуну мындай башынан эле баарын баягы жолду куруу башталганда эле баардык нерсенин баары эсепке алынып мындай анан кийин башталбайбы? Жок, эсепке алынат. Биздики мисалы инвестициялык долбоорлор биринчи ТОС даярдалат, андан кийин проект, андан кийин уже курулуш иштери аткарылат.
курулуш иштери аткарылганда ошол эле айтылгандай технадзор кылган компания болот. Ошол эле подрядчик аткарылган ишке жооп берет да, ошол эле курулуш этапын ар бир этапында ошо технадзор кылган мекеме текшерип уруксатын берип турат кийинки жумушка да. Анан бизде чоң долбоорлордо андай болбойт деп айта албайм, болот эми единичный случай да, андай эле рас эле болот аябай эле. Телефон бар экен, азыр кабыл алып коюп, андан кийин улантабыз. Урматтуу көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатчылык айта бериңиз. Бул асфальтта бетон жасаганда, асфальтта бетонго минеральный порошок кошуу керек да. Башка мамлекеттерде минеральный порошогу жок, асфальт кабылданбайт. А бизде минеральный порошок чыгарган завод жок, порошокту кошпой эле салып атасыңар. Битумду строительный битум салып атасыңар, асфальтный битум эмес. Бул асфальт эч качан оңолбойт да. Силер калп айтып атасыңар да, жаман коррупция. Минеральный порошоктун акчасын алып атасыңар өкмөттөн, а бирок минеральный порошок кошпой элесиңер. Бул Түшүнүктүү. Суроого азыр жардам алып экен, андан кийин жооп беребиз. Эфирде ар тарап, анда буга чейин жардамга чейин суроо берген көрүүчүбүздүн суроосуна сиз жооп берип коесузбу? Мындай бул аксакалды эле айтып атканын бир чети жергиликтүү проекти, консультант жокту, эми текшерүү эметпеген жерде жасашы мүмкүн. Международный проекти аякта башкача. Аякта международный проекти болсо контракт физик менен иштейт. Ал момундай 4 китеп. Ал кайсынысын кандай жасаш керек? Обязательно лаборатория болот. Независимый консультант чет мамлекеттик эмеси деле текшерет да. Могу битуму мындай экен, битумдун боюнча сертификатын эметип бүт текшеришет, лаборатория текшерет. Таштын да бүт баарын текшерет. Канча кошулуш керек? Канча пайыз кошулат? Алар спецификация физиктин болсо АШ менен иштейт, американский норма менен мынча болуш керек дейт. Буларда деле международный проекттер деле болот. Мына Бишкектин Торгартта, Торгарттан жалып кеткен асфальт. Ошондо болсо международный независимый экспертти чакыртып, ал болсо 2 метрлик болсо жерди көзөтүп, анткени жарылып калган эмнесинин себеби деп. Себебин иликтеген. Себебин иликтеп айтып эметкенде, тиякта болсо дренирующий слойдо болуш керек. Проектте болсо кичине балким недоработка бар. Анткени обычный проект эметкен, а бирок аксайдык болсо аябай температурный режим чоң. Анан жолдун жээги кар чоң болуп, биягы болсо суук эметип, тияк эметип, разность температура болуп, жарылган деп туруп, буларга мондай китеп менен бир китеп кылып заключение жазып берген, лабораторный тесттер эмет баарын жасап. Ошон үчүн жергиликтүү мынакей айыл өкмөттөр, тиги эмелер жасап аткан, ал Кудай билет эмне кошуп, эмне жасап атканын. Чаңы менен уруп атса деле эртең бузулуп аткан эле ошондой болот да. Түшүнүктүү. Дагы бир телефон чалып бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, айта бериңиз. Менде 2 суроо бар да. Биринчи суроом мына ямочный ремонттор боюнча. Биринчи суроом ямочный ремонттор боюнча. Мына жаз чыкты, кар эриди. Сиздер яма жасаган жана ямочный ремонттун баары кар менен кошулуп эрип кетти. Оңрай чуңкурлар турат. Азыр сиз аябай кооз айтып берип атасыз. Алдыңызда суроо берген аксакал туура айтат. Бүт коррупционер баары коррупция менен байланышкан. Экинчи суроо. Мына Бишкек Карабалда трассасындагы Боз ГАИге жетпей 1 жылдан бери жерде мост салынып атат. Бул эмне деген мост 1 жылдан бери бүтпөгөн. Көпүрө жөнүндө айтып атат. Рахмат сурооңузга. Анда биринчи жанагы аң тешиктерди, аң чөнөктөрдү оңдоо боюнча кимиңиздер? Эми аң чөнөктөрдү жамоо боюнча айта кетели. Бул баягы ошол эле биздин жалпы пайдалануудагы жолдордо азыркы учурда ошо аң чөнөктөрдү жамоого даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Ошол жерге тиешелүү аспаптарды, бригадаларды даярдап, азыркы учурда биз кызуу даярданып атабыз. Ошол бизге температура кандай баягы эме берсе, мүмкүнчүлүк болсо биз ошондо биз эме аң чөнөктөрдү жамоо иштерин баштайбыз. Анан эми бул аксакал айткан баягы кар менен кошо эрип кетип атат деген эми андай деле баягы биздин практикада билбейм баягы. Анан кийин Кара Балтадагы көпүрө боюнча. Шаардык боюнча.
ошо мостто курулуш иштери өткөн жылы башталды. Ушу ноябрдын аягы декабрга чейин курулуш иштерди болуп атты. Эми ал жерде эски мосту уширать этип чоң мост кылып эме кылып атты. Ал жерде объем работы ошондой чоң, ошондой эле баягы технологический процесс боюнча баягы бетон катып эмеси бар да, ошон үчүн убакыт алат да. Качан бүтөт деп пландалган? Ушул жылы проезд ачылат бир бетинде, анан экинчи бетиндеги курулуш иштери болот да. Буюрса ушул жылы. Түшүнүктүү. Ремонт Толуктап азыр койсоңуз болот. реттебесе болбойт. Мына шаардыкында эле көрүп атабыз, чала бала шыпыргы менен шыпырмыш болуп эле чампалап метип коет. Ал технологияны бузуп атканы. Анан мынакей кайсы көчөрүн алба, бүт баарыныкы болсо калыңдыгы бирдей экен да. Вот мен ага так ишенбейм да. Анткени бирөө калың болот, бирөө ичке болот. Анысын болсо шамал менен компрессорун үйлөп тазалаш керек чаңын. Обрубкасын жакшылап жасаш керек, кесип мындай ара менен кесип. Андан кийин болсо таптап, анан ошону болсо кандай арзандатыштын болсо жолун да караш керек да. А бизди кээде карайсың, чампалап эле ал битум эмульсия менен болсо чачыш керек да. А мынакей шаарыбызда болсо мен деле баянчырак өткөн жылдын болсо эмесин карасам, бүт жерде 800 сомдон деп турупчу квадраты. Ал калыңдыгы бүт жерде квадраты бирдей деген мен өлүп барат ишенбейм да. Средний себестоимость. Ошон үчүн ал калың болгон жер калың, кайсы жерде эметкен чакып чийип анан тактап коюш керек. Ошон үчүн аякты иликтеш керек да. Түшүнүктүү. Дагы бир телефон чалуу бар. Урматтуу көрүүчү, сиз түз эфирдесиз, айта бериңиз. Алло. Угуп атабыз, айтыңыз. Саламатсыздар. Азыр мен ушул передачаны көрүп отуруп, мен бир аз оюндатып келди да. Жолдор бизде эч качан сапаттуу курулбайт. Мен баягы жылдары Сокулуктагы Деода жолдо иштеп көрдүм да. 2 ай иштеп көрүп, ошондо мен таң калганмын. Жөнөкөй эле бригадирден баштап кыш менен битум чаап чыкты. Битум сатып эле булар анан кайсы сапаттуу болчу. Жаңы битум сатып анан башка чоңдору кандай жет билбейм. Жаңы битумдан булар жоголошот экен да. Анан сапаттуу жолдо эч качан курулбайт да. Битум нормалдуу кошулганда. Мен ошол ойдун иштери чыгып кетем. Мен атым Сапар. Рахмат чоң. Рахмат. Мына бул өзүнүн мисалында айтып атат. Бул мисалга айтып коелу эми, ал битум сатып атат, антип мынтип атат, эми маны биз лично кармап көргөн эмеспиз. Но муну иликтеп да көрсөк болот. Но айта кетчү нерсе, биз ошол ар бир жолду салгандан кийин атайын лабораториядан өтөт ошол плотность, ошону канча асфальт кошулган, канча таш кошулган. Анын баары ошол бүт лабораториядан өтүп, экспериментин заключениясы бар да, ар бир эмеге проектиге. Азырчы мындай болуп атат, менин азыр мына ушул убакытка чейинчи ушул баягы өкмөт тарабынан келген, ушул баягы жооптуу кызматкерлер тарабынан айтылган жооптордун баарынан улам менде мындай бир жыйынтык чыгып атат да, баардыгы сонун экен. Башталган чакта, курулуш иштери башталган чакта баардык жагынан эсептелет экенсиңер. Жанакы негиздемесинин баары, баардык эсептердин баары эсептелип, анан кийин курулушка кирип атабыз. Битум саткандарды билбейбиз. Анан эми мындай жакшы да, бирок анан сапатсыз жолдор каяктан чыгып атат деген маселе болуп атат да. Сапатсыз жолдор мындай жок деп айтканга азыр кимдин оозу барат? Мисалы мына жөнөкөй эле адамдар ошо өзүнүн жашаган жеринде видеого тартып мына салып атышат. Эми бир көңүл буруп койсоңуздар. Жолдордун чет жакаларында карап койсоңуз да, мындай бул уже салынып бүтүлгөн тротуар. Мындай ишке киргизилген деп да айтсак болот да. Менин билишимче бул Арча Бешик конушундагы ушул жөө адамдар басчу жол экен. Анан кийин бул негизи кабыл алынган. Как вы видите, дорогу недавно делали, только недавно. Асфальт свежий даже. Не то чтобы это месяца 5-6 только прошло. Маселе боюнча мен төмөндө айтып өтпөдүм. Ошол эле бул Арча Бешиктеги Күйүкөй көчөбүз. Муну былтыр салганбыз. Сиз айткандай эле азыр сапатсыз жолдор таптакыр эле жок деп айткан жокмун, бар.
жолдор эмес, сапатсыз участоктор бар да. Туура да ошо айтышчы, жолдор эмес. Определенный участокто кээде болуп калат. Кемчиликтерди подрядчик кетирет же бир определенный бир материал сапатсыз болуп калат. Бул азыркы видеодо көргөзүлгөн участок бул Күйүкова көчөсүндө тротуар, жана айтып өткөндөй эле бу жерден былтыр күзгө маал канализациялуу өтүлгөн. Бул көчөлөр ким тарабынан канализация? Мэрия тарабынан. Жалпы эл тургундарынын арасында. Мэрия тарабынан. Жергиликтүү эл тарабынан. Жергиликтүү эл кимдир бирөө менен макулдашат да же өздөрү эле алып өтүлөбү? Макулдашып, өздөрү акча чогултуп, ашар кылышып канализация киргизип алат. Ошол киргизип алганга мэрия уруксат берет. Киргизип алгыла деп. Ошол жерлерде былтыр бул четін, ошо жолдун четін көрүп каралып өтпөйсү, бул жол азыр байырча айтканда незавершенный еще, эксплуатация бериле элек жол. Бул просто еще на стадии строительства. Биз муну быйыл кайра улантабыз, ана муну Баха деген көчөсүнө улантабыз. Бул кемчиликтерди биз мойнубузга алып элатабыз. Дагы бир нерсе кошумчалап кетет элем. Например, ушу элдер көп эле интернеттен деле мен деле окуп атам, ар кандай телевизордон, гезиттерден чыгып атат. Сапасы салынып калган ушу участоктарды кайра эле өкмөттүн бюджеттин акчасына салып эле акчаны жеп эле элдин оозунан коррупция түшпөй калбады азыр. Андай эмес. Ар бир сапатсыз болуп калган участокты биз, например, ошол эле подрядчиктин мойнуна илип, өзүнүн акчасына салдырып, кайра ошондуп түздөп, оңдоп түзөп берген күндө гана биз кайра принимать этебиз. Ооба, бул жол кайсы компания тарабынан салынган? Бул китайский компаниянын тарабынан, бул Кытай элге аралык жана грант эсебинен салынган жол. Бирок ушул былтыр салынган тротуарларды, ушу Күйүкова, жана Орозбекова деген сыяктуу көмөлөрдү биз былтыр эле буларды эметип, ал компания эмне себептен анын кайра мойнуна алып атат? Эгерде бул жерде жергиликтүү бийлик, былтыр эле выявлять этип бүтүп биз албай койгонбуз бул эмелердичи, участкаларды. Биз билгенбиз, что некачественно болуп калган. Демек, жанакы адамдар алып өткөн түтүктөрдүн тиешеси жок, бул башынан эле сапатсыз салынган жол болуп атат. Мен башка көчөнү өтүп атам, а бул жер действительно ошондой пример болот да, бул ошол өзүңөр көрүп турасыңар, чөгүп калып атат асфальт. Бул сапатсыз салынган жол деп алган мойнуна эми кайра оңдоп беришет. Муну бул кайра өзүнүн эсебинен подрядчик өзү оңдоп берет. Аны дагы айтып коет элем да, бир ушул күнгө чейин мен билишимче ушу мэрия тарабынан канча деген жолдор салып атабыз биз. Бир да жолу случай болгон эмес, кайра ошол эле бюджеттин акчасына оңдоп түшөгөн. Бүт ошо подрядчиктердин биз башынан эле долбоор түзүп атканда ошого ыңгайлаштырып, такап туруп эметебиз. 2 жыл же 1 жыл деп билебиз, дагы ошол жылдарда чыгып калган кемчиликтин баарын ошо подрядчик өзүнүн эсебинен, өзүнүн акчасына оңдоп түзөп, кайра өткөрөт. Ошондо биз гана акыркы акт приёмкаларды кол коебуз. Түшүнүктүү. WhatsApp номерге келген дагы бир суроо бар экен. Кайназарова, Ден Сяпин көчөлөрүндө дагы. Кайназарова көчөсү экен, ошо Ден Сяпин менен кесиштешкен жерде ошо былтыр эле салынган дейт, дагы деле ошондой абал болуп калды деген да суроо келиптир. Кайназарова, Ден Сяпин көчөсүн бизде жок, ал көчөнү биз салган эмеспиз, Кайназарова. Түшүнүктүү. Анда уланта берсек, анан негизи кандай деп ойлойсуз? Ушул нерселердин мен жанакы эле сөз айтып кетейинчи. Сиз айтып атпайсызбы, ошо баардыгы эсептелинет, баардыгы жакшы болот деп. Андан кийин кайра ошол жергиликтүү эл бир түтүк өткөзөбүз дейт экен, андан кийин суу өтөт экен, анан дагы газ өтөт экен деп да бузулуп калган учурлар бар деп атпайсызбы? Сапатсыз салынбаса деле кайра эле бузуп атабыз депчи, ошонун баары бирок эсептелет деп атабыз. Эсептелип, анан кийин гана ишке, курулушка кирет деп атабыз да. Бирок баардык эле учурда андай болбой калгандыгы мына өзүбүздүн сөзүбүз менен тастыктап атпайсызбы? Бул жерде баарыбыз эле билебиз да, сиздер да айтып атасыздар, ушул министрликте ушул негизи эле жол салуу тармагында коррупциялык схемалар бар деген сөздөрдү кабарыңар бар болсо керек. Бул боюнча эмне айта аласыздар? Азыр деле ушуларды реттеш үчүн мынакей жолдорду караган убагында контракт ориентированный результат деген көчүш керек. Тиги контракт ориентированный результат деген болсо, жолду болсо канча чуңкур жамадың карабайт. Жол болсо мынакей сапаты ошол өткөнгө ГОСТко туш келип туруш керек. Анын айына тендер боюнча белгиленет. Мына момча төлөп беребиз, сен болсо жолду болсо жакшылап карайсың деп. Ошон үчүн болсо мынакей жол өлкө эмесиндеги өзгөрүш керек тарабында эле. Анткени мынакей азыр биздики булардын болсо мынакей дорожный болсо эксплуатационный предприятие болчу мурун. Азыр дорожный эксплуатационный учреждение болуп койду. Ал болсо түү менен болсо бюджетке отурушуп койду. Аны реформа кылыш керек.
Анткени учреждение болгондон кийин ал эмне? Ал болсо түп-түз бюджеттен каржыланат. Андай болбош керек. Ал болсо тендер менен, договор менен, анткени өкмөттүн мекемеси, менчик мекемеби договор менен болсо жасады, сапаты жакшы төлөп бересиң. Ошон үчүн жоопчулугу да болот. А азыр болсо тиги бюджет учреждение болгондон кийин болсо эми мекеменин болсо башчысын жумуштан аласың, же болбосо камап коесуң. Акча кайтарылабы? Ошон үчүн болсо ушул реформасы, мына азыр деле министрликте реформа деп туруп болсо биз деле какшап отуруп, мынакей бир эки госпредприятие кылып реформа кылайын деп атат. Эми көрөбүз го эми кандай кылып, канча жылдан бери болсо реформа керек деп мынакей жаңы министр келип эми реформасын жылдырып атат, көрөбүз эми ошонусун. Азыр жардамадан кийин анан ушул маселени же болбосо ушул баягы жакшыртуу, сапаттуу жолдорду куруп баштоого кандай бир демилгелер көтөрүлүп жатат жана кандай жолдору бар деген суроого жооп издейбиз. Бүгүнкү тема боюнча дагы бир мындай суроо, баягы эми азыр биз проблемалардын баарын көрдүк. Кандай болуп атканын мындай жок, көйгөй жок деп айтууга мүмкүн эмес. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, эми ушул көйгөйдү же болбосо ушул жолду мындай сапаттуу куруш үчүн эми ушунча акча кетип аткандан кийин, кээ бирөө гранттык негизде, кээ бирөө карызга алынган акчага болуп атат, мамлекеттин акчасы болуп атат. Ошол себептен сапаттуу куруш үчүн бир кайсындайдыр бир механизм, макул мен айтпай эле коеюн, министрлик деңгээлинде эмес, жанакы битумдарды уурдап атышат, ошол эле бригадир деп атпайбы, ошол нерселердин баарын баягы жок кылыш үчүн, коррупциялык бир коркунучтарды алдын алуу үчүн кандай механизмдер иштелип чыгып атат? Тендерди өткөрүүдө болобу? Жанакы тендерди ачык айкын кылыш керек, же болбосо жанакы тендерди өткөрүүдөгү талаптарды катуулатыш керек деген дагы маселе. Ушул боюнча эмне иштер жүргүзүлүп жатат министрлик тарабынан? Мисалы, законго жаңы дополнение кылышты. 5 жылдык. 5 жыл кылды, реконструкция, новое строительство, а ремонттукун 3 жыл кылды да. Ошол чоң эме болду, жылыш именно ошо сапат жагына да. Ошондой эле тендерлер боюнча биздин ушу инвестициялык долбоорлордо атайын тендердин комиссия түзүлөт, Талант Дүйсекеевич жакшы билет. Ал жерде тийиштүү мамлекеттик министерстволордон, ошондой эле правоохранительный органдардан да кошулат. Ошондой тарапта иш алып барылып, тендерлер ушундай ачык айкын өткөрүлөт деп айтсам жаңылбайм. Негизи кимиңиздер жооп бересиздер, ошол жолду кабыл алган тарап бул бирдиктүү бир орган эмес, бул ар ким министрлик өзүнчө, мэрия өзүнчө кабыл аласыңар. Балким бир бирдиктүү орган түзүү зарылдыгы барбы азыркы учурда? Бар да, ошондой болсо мынакей ошол жок дегенде ошол кайсы жакта кандай жасалып атат, ошол республикада болсо канча акча кетип атат, айыл өкмөттөр аркылуу, мэриялар аркылуу, министрлик аркылуу, международный проекттер аркылуу ошончо канча жол жасалды, канча эме жасалды. Мынакей экотехинспекциянын болсо мындай түстөн түз эмеси да, алар эксперттерди топтоп, ошол болсо өкмөттүн болсо деңгээлинде алардын башчылыгы менен болсо комиссия түзүлүп, анткени кеп жажалашты эмес да. Кеп болсо ошондой эртең болбош үчүн. Ошон үчүн болсо айтыш керек да, мына моякта болсо жолдун мамына салыптыр, могунча жол проект жасалыптыр, могунча жол болсо техник нормаларды карабай салыптыр, мояктан болсо асфальт битумун уурдап салыптыр деп турупчу. Ошон үчүн такташ турган орган керек, независимый орган. Бул мэриянын тарабынан эмес, тиги министрлик тарабынан эмес. Министрлик буларга кошулсун, чогуу эле комиссияда болсун. Бирок элдеги болсо независимый эксперттерди кошуп, анан немелерди кошуп, ушундай 12-жылы бир жолу комиссия түзүлдү эле, ошо туура жакшы иштеп баштаган. Ошол база даныкка түзүш керек да. Экотехинспекция деле мына эртең күнү айтыш керек да өкмөткө. Мына момунча жол салынды, момунча акча кетти, тигилер салган жол болсо мынчадан, булар салган мынчадан километри же квадратный метри, анан кемчилиги моякта момундай, тигилердин кемчилиги момундай деп. Ошолор так айтылбаса кайта боло берет да. Кайта эмне боло берет? Коррупция. Кайта коррупция болобу, жол бузулган болобу, алар чечилбейт да. Ал анткени болсо мынакей эмесин оорун болсо билбесең, оорун болсо жашырсаң, ал өлүмгө тартады. Түшүнүктүү. Сизге мындай суроо, кыскача азыркы учурда Бишкекте канча жол салынат эмес, оңдолот. Анан кийин айрым депутаттар көтөрүп атышат, ушул жана 5 жылдык кепилдик мөөнөтүнөн тышкары негизи жазаны күчөтүш керек, буга кылмыш жазасын киргизиш керек деген демилге бар. Ушуга сиздин пикириңиз? Себеби эми баягы сиздер деле мындай болушун каалабайсыздар да, ошол тууралуу айта кетсеңиз оюңузду. Буга биз деле кошулабыз. Биз деле каалабайбыз, чтоб биздин салган жолубуз эле эртең эле
бир 2 айдан кийин эле бузулуп калганды биз деле каалабай эле турабыз. Биз наоборот ошол жолубуз 10 жыл, 20 жыл туруп берсе экен деген эле ниет менен эле иштеп атабыз. Ошол жанагы дополнение киргизилбеди азыркы жаңы мыйзамга, автомобиль тарапка. Реконструкцияларга 3 жыл кепилдик, жанагы жаңы курулган жолдорго 5 жылдык кепилдик. Ошол негизинин себебине биз азыр экинчи фаза, жанагы Кытай Республикасынын жол бору боюнча экинчи фазага протоколдун проектисин уже түзө баштадык. Ошону киргизип, азыр Кытай тарапка караганга жибергенбиз. Ошо эмесин гарантийный срокту көбөйттүк. Пландар боюнча айта кетсем, былтыр бүтпөй алган жолдорубузду уланта беребиз. Ошо 49 көчөнүн анан Кытай тараптан жооп келгенден кийин жанагы 50 жолду салуу башталат. 60 көчөнү Бул жанагы мыйзамга байланыштуу маселе болуп калыптыр Кытай тараптан. Абдан кыскача айта кетсеңиз, ошо республикалык масштабта кандай иш аракеттер жүрөт? Бизде быйылкы жылга алып келсек, титулдук тизме менен жана мамлекеттик капитал салымдар эсебинен деп эки жактан бизге финансирование болот. Ошол жерде азыр бизде 137 километрдей асфальт басуу пландар бар. Ошондой эле ШУПО деп коет, бул жолдун бетин модурлап оңдоо деп. Ошо 130 километр, андан сырткары кара шагыл төшөө жолдору бар бизде. Ошондой эле айта кетсек, быйылкы жылга 20 километр балык тамчы корумдуу автожолунун 85 километрден 104 километрге чейин ошону толугу менен бүткөрүү Могучмин району деп азыр пландаштырып атабыз. Рахмат чоң. Анда биздин убактыбыз акырына келип чыкты. Анда бүгүнкү баягы көрсөтүүбүздү жыйынтыктап кое турган болсок, буга чейин айтылгандай Бишкекте 50дөй көчө оңдоп түзөөдөн өтөт экен. Андан кийин министрликтин маалыматы боюнча 132 километр дедиңиз, жалпы жолунан 140 километр жолго баягы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт экен. Негизи жол курулушуна биздин мамлекет алган акчанын 1/3 бөлүгү сарпталган. Бирок азыркы этапта ошол сапаттуу жолубуз менен мактана албай келебиз. Эми алдыдагы салына турган жолдор сапаттуу болот деп ишенели. Буга албетте коомчулуктун да жардамы керек. Коомчулук бул маселеде абдан активдүү болуп, талап коюп, сурап, жанагыдай видеого тартып, биз ошол нерсени жасаганга акылыбыз. Ошондуктан ар ким өзүнүн жашаган аймагында болобу ушундай бир көрүнүштөр болсо, анда ачыкка чыгарып турсаңыздар дейт элем. Бул негизи баарыбызга тиешелүү маселе. Ар тарап ушу менен аяктады. Кайрадан жума күнү да бир маселе менен жолугабыз. Саламатта калыңыздар.